bizde görünüyor. Birincisi tilde. Allah'dan korkkan pende tilin jalgandan, uşak ayından, başkalarga jala jabuudan jana paydasız sözlerdi süйлөөdөн saktayt. Anı Allah'ın zikir kıluu, Kur'an oku jana ilimi sabaklar üçün koldanot deydi. Til birincisi. Ekincisi jüröktö. Allah'dan korkkan kişinin jürögünde Müslüman bir tuğanına karşı düşmanlık bolboyt. Jürögün açık gör azı. Jürögünde biröge keksakto bar uşuntem degen bar mı jok mu? Allah'dan korkkan kişinin jürögünde Müslüman bir tuğanına karşı düşmanlık bolboyt. Jalgan jala jana düşmanlık siyaktуу adam balasına jaraşpagan sezimlerdi köngülünden çıkarıp salat. Sebebi düşmanlık pendenin jakşyterin jok kılat. Biröge adama düşmanlık kılsan, al senin soğuk işlerini jep jok kılat. Oşol sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi: ot, ört. Otundu küygüzüp kül kılganday, düşmanlık da pendenin jakşyterin jep tügötөt. Kança soğuk işlerin var. Biröge düşmanlık kıla turgan bolsun, oşol senin soğuk işlerini örtüp jep urmatlı bir tuğam tügötüp koyat. Urmatlı okurman. Düşmanlık jüröktörü eğilip, koomduk jaşoodо köp ziyandarga jol açuuchu jaman ildet ekenini bilip koy. Jüröktөгү ilдеттер, башкача айтканда, жаман сезимдер, күнөө иштер, илим жана жакшы иштер менен гана даарыланып айыгышы мүмкүн. Илим ал туура эмес экенин билиш үчүн жана жакшы амал кыл, ошол нетиже оңдойт. Илим албай туруп жакшы амал кыла берип турган болсоң, барып барадашып кетишиң мүмкүн. Амал кылбай илим алып жүрөсөң кыяматка чейин анда дагы жыйынтыгы жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн илим алып, ошол амал кылган менен гана адамдар өздөрүн иншалла оңдой алышат дейт. Үчүнчү көздө. Allah'dan korkkan pende aram ovkatка, akысы жок кийимге жана жат бирөөгө көз артпайт. Дүйнөгө сугалактык жана бардык нерсеге ээ болуу үчүн көз салбай, сабак алуу үчүн назар салат. Арам нерселерге кароодон өзүн тыят. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: ким көзүн арам нерселер менен толтурса, Алла Таала кыямат күнү анын көзүн от менен толтурат. Кечке WhatsApp көрүп аткан, интернет көрүп аткандар, уят кинолорду көрүп аткандар, ушак көрүп аткандар, бирөөнүн авирлерин көрүп аткандар, башка жерин көрүп аткандардын бардыгы булар арам көрүп атышат. Ошол көргөн көздөрдү кыяматта Кудай Таала от менен толтурат дейт. Төртүнчү курсакта. Алладан корккон пенде курсагына арам тамак киргизбейт. Себеби арам тамак менен азыктануу эң чоң күнөөлөрдүн бири. Бул тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Адамзаттын курсагына бир тиштем арам түшсө, ошол тамак ээрмейинче жер асмандагы периштелер ага каргыш айтып турушат. Тагыраак айтканда, Алладан